Бишкек шаары, Свердлов району, 89-орто мектеп, 5-класс. Кыргыз тили сабагы, мугалим Оторбаева Анипа. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабакка даярбызбы? 3-чейректе өтүлгөн темаларды кайталадык деп ишенем. 4-чейрек сабактын темасы сын атооч. Сабактын максаты окуучулар сын атоочтун лексикалык маанилери, морфологиялык белгилери, синтаксистик кызматы тууралуу билишет, морфологиялык талоого үйрөнүшөт жана сын атоочтун сүйлөмдө аткарган кызматын билишет, адептүүлүккө, ынтымактуулукка тарбияланышат. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы сын атооч. Сын атооч деп заттын сын сыпатын, өңү түсүн, формасын, көлөмүн билдирип, кандай деген суроого жооп берген маани берүүчү сөз түркүмдөрүнөн бирин атайбыз. Бүгүнкү сабакта сын атоочтун морфологиялык жана синтаксистик белгилери тууралуу сүйлөшөбүз. Сын атоочтун морфологиялык белгиси. Сын атоочтор даражалар боюнча өзгөрөт. Башкача айтканда, заттын белгисин ар түрдүү даражада көрсөтөт. Бул боюнча кийинки сабакта кененирээк токтолобуз. Сын атооч сөздөр жөндөөлбөйт, жакталбайт, таандык мүчөлөр көптүк санда өзгөрбөйт. Бул белгилер заттанганда гана өзгөрөт. Синтаксистик белгиси. Сын атооч сүйлөмдө аныктооч, бышыктоочтун жана баяндоочтун милдетин аткарат. Мисалы, эненин мээрими көндөн жылуу. Кимдин? Эненин. Эмнеси? Мээрими кандай жылуу? Бул жерде сын атооч жылуу деген сөз. Сүйлөмдөгү аткарган милдети баяндооч. Класста үлгүлүү окуучулар көп. Кайда? Класста. Кимдер? Окуучулар. Кандай окуучулар? Үлгүлүү окуучулар. Бул жерде сын атооч сөз үлгүлүү. Сүйлөм ичинде аныктоочтук милдетти аткарды. Балдар, келгиле эми бул затты талдап көрөлү. Бул эмне экен, балдар? Туура, бул алма. Алманын даамы боюнча кандай деп ойлойсуңар? Бул алманын даамы кандай экен? Туура, бул алма таттуу экен. Эми карайсыз, балдар, бул алманын өңү кандай түстө экен? Туура, бул алманын өңү кызыл түстө экен. Балдар, келгиле эми биз анын формасын карап көрөлү. Формасы кандай экен, балдар? Туура, формасы тоголок түрүндө экен. Эми анын көлөмүн баалап көрөлү. Көлөмү кандай деп ойлойсуңар? Бул алманын көлөмү кичинекей же кандай? Чоң. Туура, азаматсыңар, балдар. Балдар, силер алманы талдап бүттүңөр. Эми кийинки сүрөткө өтөбүз. Бул жерде 2 сүрөт берилген. Биринчи сүрөттү карайбыз. Бул кайсы мезгил деп ойлойсуңар? Туура, бул жай мезгили. Анда эне жана бала жүрөт, Энеге дагы, балага дагы ким жана кандай деген суроолорду берет экенбиз. Жаратылышка кандай деп беребиз? Туура, ага дагы кандай деп суроо узатат экенбиз. Мында эненин чачы кара, анын жүзү ак сумал, бала кичинекей. Айланадагы өң кандай өңдү түзүп турат? Туура, жашыл. Эми кийинки сүрөткө өтсөк. Бул жерде Кыргызстандын кооз жаратылышы берилиптир. Андагы эмнелер турат? Туура, балдар. Анда асман тириген ак мөңгүлүү чокулар, тоолор, арчалар. Арчалардын өңү кандай түстө экен? Жашыл түстө. Көлчү? Көлдүн өңү көк түстө экен.
Мына балдар, силер көрүп турган түркүн түстөгү эмнелер экен? Чөптөр экен. Алардын түстөрү кандай экен? Сары, жашыл, кызыл жана башка көптөгөн түстөргө оролуптур. Балдар, азаматсыңар. Бүгүн биз силер менен 3 затты талдап көрдүк. Ошол сыяктуу кылып үйдөн дагы аракет кылабыз. Көңүл бургула, үйгө тапшырма. 420-421 көнүгүүлөр. Мында 420 көнүгүүдө берилген заттардын сын сыпатын көрсөткөн сөздөрдү таап жазабыз. 421 көнүгүүдө алма деген зат атошту талдагандай кылып, үлгүдө берилген заттарды талдап, алардын белгилерин толуктап жазабыз. Ден соолугуңарга кам көрүп, саламатта калгыла.